Аллах Тааланың 99 ысым сыпаттары. 51. Аль-Хаққы. Манisi, чындығында бар зат. Ким қағаздың 4 тарабына тең Аль-Хаққыны жазып, таң алдында, ал қағазды алақанына қойып тұрып, асман тарапқа көтеріп тұрып дуа қылса, анда Алла Таала бұйырса, анын жоғылған адамы же нәрсесі тауылат жана ал зиянды нәрседен сақ болады. 52. Аль-Вакилу. Манisi, бардық іштерге кепел. Ким қайсы бір апаттан қорққанды, я вакилуны көп оқыса жана, аны өзіне кепіл қылып алса, анда Алла Таала бұйырса, ал бардық апаттардан сақ болады. 53. Аль-Қауию. Манisi, чынығы күшті. Ким чындығында жапа чеккен, алсыз жана, үстемдік қылынған болса жана, ал ошол залымды күштіні жана, душманды кетіру ниетінде Аль-Қауиюны көп оқыса, анда Алла Таала бұйырса ал алардан сақ болады. 54. Аль-Матину. Манisi, бекем күч қубатту. Қайсы аялда баласын емізі үшін сүті жоқ болса жана, Аль-Матину қағазға жазып соң аны жуып, ошол суны ал аял ішсе, анда Алла Таала бұйырса, анын сүті келе баштайды. 55. Аль-Валию. Манisi, жардам берүүчү. Кимге аялынын сыпаттары жақпаса, ал анын жанына барганда, Аль-Валиюны көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын аялынын сыпаттары жакшы болот. 56. Аль-Хамиду. Манisi, мактоого татыктуу. Ким үзбөстөн 25 күн сайын жалгыздыкта 93 жолу я Хамидуны көп окуса, анда анын бардык жаман сыпаттары жана адаттары жоголот. 57. Аль-Мухси. Манisi, эсептеп туруучу. Ким күн сайын нандын 20 турамына 20 жолу Аль-Мухсини окуп, соң аны жесе, анда Алла Таала буйрса, бардык махлуктар ага баш ийип калат. 58. Аль-Мубдию. Манisi, биринчи жолу пайда кылуучу. Ким таң алдында боюнда бар махрам болгон аялдын курсагына колун коюп, 99 жолу я Мубдиюны окуса, анда Алла Таала буйрса, анын боюндагы бала түшүп да калбайт жана төрөлүү убактысынан эрте да төрөлбөйт. 59. Аль-Муидду. Манisi, кайрадан жаратуучу. Жоголгон адамды кайра чакыруу үчүн үйдөгүлөр баарысы укташканда, үйдүн 4 бурчуна 70 жолудан я Муиддуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, жоголгон адам 7 күн ичинде кайтып келет же ал тууралуу кабар билинет. 60. Аль-Мухийи. Манisi, тирилтүүчү. Оорукчан адам Аль-Мухийини көп окуса, же аны окуп, кайсы бир оорукчан адамга дем салса, анда Алла Таала буйрса, ал оорусунан айыгат. Ким аны 89 жолу окуп өзүнө дем салса, анда ал Алла Таала буйрса, түрдүү туткундан сак болот. 61. Аль-Мумиту. Манisi, өлтүрүүчү. Ким өз нафсин башкара албай калса, уктаарда колун көкүрөгүнө коюп туруп, Аль-Мумитуну окуп жатып уктаса, анда Алла Таала буйрса ага өзүн өзү башкарууга жөндөмдүүлүк пайда болот. 62. Аль-Хайю. Манisi, түбөлүк тирүү. Ким күн сайын 3000 жолу Аль-Хайюны окуп жүрсө, анда ал эч качан оорубайт. Ким аны кум шекердин идишине миск жана роза суусу менен жазып, соң аны жууп ичсе же, башка бир оорукчан адамга ичирсе, анда Алла Таала буйрса ал оорусунан толук айыгат. 63. Аль-Койюму. Манisi, түбөлүк. Кимде ким Аль-Койюмуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал эл ичинде урматтуу болот. Эгер ким аны жалгыздыкта отуруп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал рахатта жашайт. Ким багымдат намазынан соң күн чыкканга чейин я Хайю я Кайюмуну окуса, анда анын жалкоолугу кетет. 64. Аль-Ваджиду. Манisi, ар бир нерсени табуучу. Ким тамак жегенде я Ваджидуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын жеген тамагы жүрөгүнүн күчтүү жана нурдуу болуусуна себепчи болот. 65. Аль-Маджиду. Манisi, өтө улуу. Ким жалгыздыкта Аль-Маджидуну өтө көп окуса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгү нурдуу болот. 66. Аль-Вахиду. Манisi, жападан жалгыз. Ким күн сайын 1000 жолу Аль-Вахидул Ахаду деп окуп жүрсө,
Анда Алла Таала буйрса, анын жүрөгүнөн макулуктун махабаты жана коркунучу кетет. Кимде перзенти жок болсо жана ал аны жазып жанына алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса ал жакшы перзенттүү болот. 67. Аль-Ахаду. Мааниси жалгыз. Ким күн сайын 1000 жолу Аль-Вахидул Ахаду деп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүнөн макулуктун махабаты жана коркунучу кетет. Кимде перзенти жок болсо, жана ал аны жазып жанына алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал жакшы перзенттүү болот. 68. Ас-Самаду. Мааниси эч кимге муктаж эмес. Ким таң алдында саждага башын коюп туруп 115 жолу Аль-Самадуну окуса, анда Алла буйрса ага ички жана сырткы чынчылдык берилет. Ким аны даараты менен көп айтып жүрсө, анда Алла Таала буйрса ал макулуктарга муктаж болбойт. 69. Аль-Кодиру. Мааниси кудуреттүү. Ким 2 рекет намаз окуп туруп 100 жолу Аль-Кодируну окуса, анда Алла Таала анын душмандарын кор жана уят кылат. Кимде кандайдыр бир кыйын иши же ишинде кыйынчылыгы болсо жана ал 41 жолу Я Кодируну окуса, анда Алла Таала буйрса анын кыйынчылыгы кетет. 70. Аль-Мухтадиру. Мааниси өтө кудуреттүү. Ким уйкудан ойгонгондон кийин Аль-Мухтадируну көп окуса же аны эң азда 20 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса анын бардык иштери жеңил жана дурус болот. Бул баян Алланын кереметтүү 99 сыпаттары аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, Безин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.